Арзыбек, саламатсыңбы? Биздин студияга кош келипсиң. Рахмат чакыруу үчүн. Сени менен бир аз жолугушуп маектешүү кыйынчылык жаратты. Учурда жумуштарың аябай көп болуп атат окшойт. Эмне менен алектенип атасың? Жолугушуулар, чакыруулар болуп, убакыт тауып бүгүн келип отурган учурум сиздерге. Мода кечиңер бир аз анча-мынча нааразычылык жаратты, анын айланасында сын пикирлер болду. Ошол жөнүндө токтолуп, ошол жөнүндө айтып берсең. 8-нчи жолу кылып атабыз. Буга чейин опыт бар десек деле болот. Эч кандай бул жылкыдай хайп дагы болгон эмес, ызычуу да болгон эмес негизи буга чейинкилер. Бул жолкусу капысынан болуп калды. Капысынан делингенде эмне болду? Болгон эле бир 10% или 5% бир ызычуунун айынан жанагы биздин чоң даярдыктагы сонун шоу элге жакшы көрүлбөй калды да. Эл көбүнчө ошол ызычууну сүйлөп туруп алды. Негизи элге ошол жак кызык да, по идее. Бул жакта башка конокторубузду сонун тосконубузду көрүшкөн жок. Башка конокторубуз сонун ой пикир менен кеткенибизди бөлүшкөн жок элдер. Биздин көргөзмөбүз сонун деңгээлде мыкты көйнөктөр чыкты, жаңы дизайнда көйнөктөр чыкты. 5-600 адамды ушул жерге чакырып, аларды таң калтыра алдык. Мына ушуларды көпчүлүк эл сүйлөшкөн жок. Себеби эл жакшылыктан караганда мындай ушакты көбүнчө воспринимать этет да. Ошондуктан болбогон эле бир ушактын айынан, болбогон эле ызычуунун айынан ушундай сөз болуп кетти. Негизинен бизге келе турган коноктор негизи Казакстандан 20 конок келчү. Өзбекстандан бир 15 конок. Жалпысынан алганда бир 30-40 коногубуз болду. Алардын ичинен баары сонун кетти да. Мындай эч кандай нааразычылык болгон жок. Алардын ичинен биздин амбассадорлорубуз болду. Ошол эле биздин брендти Өзбекстанда, анан Казакстанда лицо болуп реклама кылып жүргөндөр. Аларды дагы биз контракт менен иштейбиз. Алардын эч кандай алар айткан нерсени биз жасаганга аракет кылабыз да. Биздин казак блогер кызыбызды сунуш кылып магачы, мен да баргым келип атат, мени да тосуп аласыңарбы дегенден, макул кел, силерди дагы коноктойлу, келгиле, перелетуңарды, учуп келгишиңерди, андан сырткары жатаканыңарды төлөп берейин деп мен келишим түзгөнбүз. Келишим мындай усуна эле болуп калган, письменный түрдө, мындай кагаз түрүндө, договор түрүндө эч кандай болгон эмес да. Биздин амбассадорлорубуз менен кагаз түрүндө, официальный түрдө бүт договорлор болгон. Алардын бүт эмне кылыш керек, кандай тосуп алыш керек, эмнелерди тосуп ала турган тарап, эмнелерди жазап бериш керек, мына ошолордун баарын биз аткарып бердик да. Жанагы скандал салган блогерибиз менен ошол биз договор түзгөн блогер кыздарыбызга тең эле болду да алчы. Неге аларга кылган шартты мен үчүн кылган жоксуңар депчи. Себеби аны менен биздин эч кандай договорубуз жок болчу да. Ал үчүн биз болгон отель, андан сырткары учуп келиши, авиа перелетун төлөп беришибиз керек болчу, болду да. Андан сырткары биз аны көчөгө таштап койгон жокпуз, же болбосо ачка калтырып койгон жокпуз. Сонун эле 4 звездный, 4 жылдыздуу отельге киргизип, аны жакшы бир машиналар менен тосуп алганбыз. Жакшы бир ресторанга алып барып, бара-бара по плану биздики сонун деңгээлде өтүш керек болчу да. Жанагы күткөн жок да. Мен мындай стандартный отельде жаткым келбейт, стандартный машиналарда жүргүм келбейт. Мен стандартный встречалардыга не хочу дегендей кылып, ал кетип калды да. Башында эле кетип калды. Жана 3 күнгө чакырылган конок биринчи күнү бүтө элек жатып эле кетип калды да. Бул жерде ал
кардар деп коем, ал коногубуздун өзүнүн капризи болду деп айтсак болот да. Ал жанагы биздин амбассадорлорубузга теңелип алдыбы билбейм. Аларга кылган шартты мен үчүн эмнеге жок дегендей кылчу. Мындай обещать эткенде биз ал үчүн эч кандай бир сонун шарт түзүп беребиз. Мондай машиналар менен күтөбүз, анан мындай кылабыз деген нерселер болгон эмес да. Болгон эки нерсени обещать эткенбиз. Бул отель и машина. Отель и авиаперелет болгон. Мына ошолорду биз аткарып бердик. Демек, ошол блогер сиздин командаңыздын канча убакыт эмгегин баягы сыйлабай койду десек болот. Канча убакыт даярдандыңыздар деги эле? Негизи көп эле болду. Бул ал блогер жаткан 4 жылдыздуу отель болчу. Ошол 4 жылдыздуу отельди дагы жактырышкан жок. Не знаю, бул мен өзүм кирип тандап чыккам, ал номерлерди дагычы кирип сасык экен, андай мындай экен, тиндей экен деген ал көрүнүш бул аша чабып сүйлөп салганы болду да. Мындай ал номерлер бүт баары сонун эле болчу по идее. 3 жылдыздуу отельде жаткан биздин конокторубуз да болду. 2 жылдыздуу жерде дагы жаткандар болду. Жөн эле квартираны сүйлөшүп ошол жерге жаткырылгандар да болду. Себеби аларга биз кандай десем, силердин биз питанияңарды, силердин жатаканаңарды, силердин келип кетишиңерди бүт баарын төлөп беребиз дегенбиз, бирок договорный түрдө мондай шикарный 5 жылдыздууда жатасыңар, анан мындай болосуңар, тигиндей болосуңар деген эч кандай нерсе жок болчу да. Но алар келишти, сонун баягы жаткан жери таза, жеген тамагы таттуу, машина келип кетип каалаган жагына алып барып айткан каприздерин аткарылып атты да. Ошондуктан келген коноктордун бир 90%, даже 99% деп коелу, ошол эле кыздан башкасы баары сонун деңгээлде кетишти да. Анан кийин могу скандалдан кийин баары эле анан колдоп чыгышты, ошол Казакстандык эле гостилерибиз, Өзбекстандык эле гостилерибиз. Сонун болду, эмне үчүн мындай кылып атасың депчи. Сиздин бир аз маанайыңыз чөгүккөн экен, демек. Мага чөккөнү эмнеде болду? Биз буга чейин дос болчук да негизичи. Мындай дос дегенден кийин биздин уюштуруу чоң деңгээлде болду. Биз шашып аткан учурлар болду. Бир жума мурда келсе макул болчу да, убактыбыз кенен да. Анан баягы келип эле өзүнүн аягын айтып, биягын айтып эле, эми дос болгондон кийин, тааныш болуп, көптөн бери жүргөндөн кийин түшүнүп койсо деле болмок да. Мен бул жака өзүм суранып келип атам. Мен өзүм бул көрсөтмө мен үчүн интересно болчу. Кой эми буларга да поддержка берип, эч кандай капризим көрсөтпөй эле, болгон сыйымды көргөзүп эле, поддержка кылып эле кетсем болот деп элечи. Биз аны мындай интернетте казактар же башкалар жазып атат, как будто биз ал кызды көчөгө таштап кеткендейчи. Же аны биз вообще карабай койгондой. Ага биз же аны биз сүйлөп, же аны биз баягындай кемсинтип салгандай кылып сүйлөп атат да. Биз аны наоборот колубузда монтип эле көтөрүп эле алып келип, сонун сылык сыпа менен эле сүйлөп эле болгону стандартный түрдө кандай десем тосуп алуу болду да. Мындай люкс форматта эмес. Стандарт дегенде дагы бул хуже эмес да. Орточо. Орточо дегенде бул биздин келишимге байланыштуу болгон да. Орточо келишим эми аэропортто ким эле кайсыл гостибиз эле биздики VIP класстан чыгып атат, VIP номерден чыгып андай VIP класс машиналар менен келип атат да. Биз ошолорду ашыкчасы менен кылып бердик да. Андан сырткары ошол отелибиз эле 4 жылдыздуу болуп эле, ошол эле мындай настроениясын түшүргөн болбосо, так баарыбыз жакшы болду. Бар ойдогудай эле. Ооба, болгону ошол биринчи күнү биз
4 жылдыздууда жаткырышыбыз керек болчу, экинчи күнү биз 5 жылдыздууда жаткырышыбыз керек болчу да. Сиздер айттыңыздарбы, түшүндүрдүңүздөрбү ушундай? Ооба, биз эртеси күнү ал кызды 5 жылдыздууга алып барып жаткыргандан кийин 5 жылдыздууга кирип, анан ошол күнү кетип калды да. Билбейм эмне үчүн кетип калды. 5 жылдыздуу отелге кирди, өзүнүн каалаган отелине кирди, каалаган условияларын айтты, моуну кылып бергиле, моундай кылгыла. Очередь менен баарын жазып аттык. Баягы 99-уна келди дагы 1% баягы бүтөйүн деген учурга келгенде жапты дагы кетип калды. Демек, бул мода көргөзмөгө сиз өзүңүз эле жакындан тааныш болуп жүргөн, ушундай өзүңүзгө караштуу адамдарды чакыргансыз. Бүт бар менин тааныштарым, негизичи сүйлөшүп жүргөн менин дос кыздарым, дос модельдер дагы, дизайнерлер дагы бүт бар менин досторум. Алар деле айтса болмок, мисалы, эмне үчүн мен 4 жылдыздууда жатам, эмне үчүн мени 5 жылдыздууга жаткырбайсың депчи. Себеби анын условиясы деле ошол эле блогердин условиясындай эле да, негизичи. Ал модель деле келип ошол эле подиумда базат, ал деле келип туруп өзүнүн жумушун кылат да. Алар деле айтса болмок да, эмне үчүн мени мондай сонун люкс класстагы машина менен тосуп алган жоксуңар? Тигилерди, бизди мындай эконом класс менен тосуп алдыңар депчи. Андай каприздер эч кимисинен болгон жок, себеби келе турган конокторум мени поддержка кылуу үчүн келишкен да. Алардан эч кандай мындай терс сөздөр болгон жок да. Наоборот, сонун болду арзу, андай болду, тигиндей болду. Айтса болмок алар делечи, өзүнчө любой капризди тапса боло берет да. Пастелим ак эмес экен, анан көк экен, неге ак эмес деп деле бир любой капризди айтса боло берет. Мен дагы капризин иштеткен турган жерге мен деле капризимди айта берем. Мисалы, обычный эле таксилерге түшкөндө деле мен капризим кармап калышы мүмкүн иногда. Но эгерде ал киши мени менен жакшы сүйлөшсө, мен да жакшы сүйлөшө алам да. Ошондуктан жакшы сүйлөгөн адамга жакшы сүйлөп эле, жакшы түшүнүк берип койсо болмок да, по идеячи. Көргөзмөдөн кийин өзүңүзгө кандай сабак алдыңыз? Мисалы, бул чоң масштабта өткөрүп атасыз. Анан 8-чи жолу болду дедиңиз. Буга чейинкилери мынчалык кызычуу, мынчалык хайп болгон жок дедиңиз. Бул показдан сиз эмнени сабак катары өзүңүзгө алып калдыңыз? Адамды туура тандаш керек деп ойлоп калдым. Жакын эле жаныңда жүргөндөр дагы ар кандай характер болушу мүмкүн экен депчи. Келе турган конокторду дагы туура же болбосо 100% договор менен, келишим менен чакырууну туура көрүп калдым. Бирок ошентип эле иштейбиз негизичи. Но баары менен ошентип иштейин деп көрдүм, чечим кабыл алдым да, чтобы келе турган ар бир конок менен договор менен иштейли депчи. А так биз жөн эле мындай основной амбассадорлорубуз менен договор кылып койчу, калгандары менен устно эле келип бер, андай бер, поддержка кылып бер деп элечи. Чтобы мондай ситуациялар болбош үчүн биз тарап эмне кылып беребиз, ал тарап эмне кылып бериш керек, келишим келтирип алыш керек экен да. Кийин ушундай ситуациядан кийин эртеси күнү өзүңө жазганга да, жооп бергенге да удобно болгон үчүнчү. Мен сага мондай нерселерди обещать эткен эмесмин, кечирип кой дегендейчи. Ошентип эле сүйлөсөм болмок, кычыктанып бир тешик-мешиктерге кирипчи. Анткым келген жок. Мен ал кыздын деңгээлине түшкүм келген жок да, жаш кыздын. Ушул окуядан кийин сиздер мындай бир кандайдыр бир сүйлөшүүгө аракет кылдыңыздарбы же такыр эле бири-бирибизди? Жок, эмне үчүн сүйлөшөбүз? Мен айтып атпаймынбы, эгерде бизде күнөө болсо, мен сүйлөшмөкмүн. Биз Инстаграмда аны менен ызычуу болуп аткан учурга чейин подписаны болдук бири-бирибизгечи. Анан кийин отписка болуп кетип, азыр биз бири-бирибизди блокко тыккан эмеспиз. Мен ага чалып же болбосо жазсам болмок. Мен аны кылгым келген жок. Себеби эмне үчүн? Мен ага азыр жазып же WhatsApp'тан жазып бир нерсе кылсам, как будто мен өзүм күнөөлүү болуп калмакмын да. Ты, значит, виноват, мага жазып жалдырып атат. Давай сүйлөшөлү депчи. Эгерде менде күнөө болсо, мен ошону кылмакмын. Себеби мен өзүмдүн атыма мындай кара так калтыргым келбейт да. Болгону бул жерде бири-бирибиз ал мени түшүнгөн жок, мен аны түшүнө албай койдум да, ошол эле.
брендиңиздин түзүлгөнүнө канча жыл болду? Негизи мен окууну бүткөндөн кийин эле бир жарым жылдай практика кылып, сразу ачык баштагам. Бирөөдө иштегим келген эмес. Жарым жылдай башка бир дизайнерлердин колунда иштегем. Бир топ дизайнердин колунда иштегем да. Бирөөдө 15 күн, бирөөдө 1 ай, бирөөдө 2 ай ушинтипчи. Себеби ар кимди карадым да. Ким кандай иштейт? Кимдин опыту кандай, кимдин жасаган жумуштары кандай, өзгөчөлүктөрү кандай, мына ушуларды карап, анан өзүмдүн брендимди создавать эткенге киришкем. Бул жылы 6 жыл болот. 6 жыл болду десем болот. 6 жылдык отчетный көргөзмө кылдык да. Көргөзмөнү мен жумасына жылына 2 жолу кылабыз. 2 жолу. Ошон показ көргөзмөнү өткөргөнүбүзгө 4-жыл болуп атат да ошондо. Брендтин түзүлгөнүнө 6 жыл болду. Азыр канча жардамчыңыз бар ошондо? Жардамчылар жумушумда 10 эле жардамчы бар. Андан сырткары менеджерлер, администраторлар, булар отдельно. Окуучуларыңыз жөнүндө да айтып кетсеңиз, канча кыз келинди окутуп чыгардыңыз? Окуучулар көп. Окуу боюнча Бишкекке жакшы эле мастерлерди, Кыргызстанга жакшы эле мастерлерди чыгарып бердим. Жакшы эле мастер деп калдык. Бизде жакшы сөз бар го, устаттан шакирт өтүптүр депчи. Ошондой сизден ашып түшкөн, сизди мындай сизге атаандаш болгон шакирттериңиз барбы? Санап берсеңиз. Атаандашып аткандар бар. Негизи мендей болом, устатымдай болом деп аракет кылышат окшойт. Себеби мен кылган эле жумушту кылып аткандар бар. Мен эмнени тикмейин, ошону тиккендер деле бар. Себеби мен аларга туура көз караштамын. Мисалы, мен кандай дизайнда бир көйнөк чыгарбасам, ал көйнөктү мен окуучуларым да тиге алышат да. Мен аларга тиге бергиле дейм. Все равно сенин клиентиң башка, менин клиентим башка. Сен башкача суммада сата аласың, мен башка суммада сата алам дегендейчи. Ошондуктан шакирттерибиз көп. Жылына бир 30-40 чыгарабыз го. Сиздин деги эле практикаңызда ушундай бир учурлар болду эле, кардарларыңыздын буйрутмаларын өз убагында даярдап бере албай калган, нааразы болгон, алардан бир жаман сөз угуп калган учурлар. Ошол учурлардан эскертип берсеңиз. Болгон деле айтам, негизичи буга чейин деле баарын эле айтам. Но ар бир кесипте өзүнчө кыйынчылык бар да. Анан адамдын характери ар башка болот. Мисалы, менин жумушумда дагы скандал салып кеткен клиенттер деле болгон. Кыйын болуп кеткен клиенттер деле болгон. Сен эч нерсе кылбай турбайсың, эмнеге келдиң мен сага дегендер да болгон да. Бирок алар мени түшүнбөй келгендер болот да. Же болбосо мен аны түшүнө албай калгандарым болот. Причина бул жерде эмне? Ал адамдын айтканы өзгөрүлүп турганда болот да. Мисалы, же болбосо мага ал келип туруп өзүнүн каалаган фасонун көргөзүп, мына ушуну тигип бер десе, мен аны жаратып берсем, эч кандай проблема болбошу мүмкүн. Же болбосо мага келип, сен дизайнерсиң, сен талантыңа ишенем, мага бир көйнөк тигип бер, мен сага ишенем десе болот да. Же мага кээ бир скандал болгон клиенттер менен алар мага ишенишпейт, же болбосо өзүнө ишенбегендер болот да. Мисалы, мен өзүмө ишенип туруп, ага тигип берсең, ага жакпай калат. Же болбосо ал өзүнө ишенип туруп, мен ага тигип бергенден кийин анын ою өзгөрүп кетет. Мен мондой каалап атканымда анан мындай болуп калыптыр дегендей сыяктуучу. Мына ушундай ситуацияларда пикир келишпестиктер болот. Сиздин тажрыйбаңызга да токтололу. Айтып калдыңыз азыр мына 2 жылдан бери окутуп келатам депчи. Өзүңүз брендиңизди түздүңүз, кардар топтодуңуз. Анан сиздей болуп көйнөк тиккиси келгендерге дагы окутуп, чокутуп келатасыз. Ошол эле учурда сиз өзүңүздү өстүрүп атасызбы? Кандай ийримдер болобу, билбейм, чет өлкөлүк бир кыска курстар болобу, айтор кайсы жактан барып билимиңизди, тажрыйбаңызды жогорулатып келесиз?
Негизи көбүнчөсү мен онлайн эле карайм. Акыркы тапта жумуштарым көп болгондуктан. Бирок мен ар бир мамлекетке чыккан сайын, ар бир мамлекетке барып көргөзмөлөргө катышкан сайын мына ушул мен үчүн практика да. Мына ушул мен үчүн эме. Себеби ал жерде биз башка дизайнерлер менен иш алмашабыз да. Мисалы, бул дизайнер мынтип иштейт турбайбы, мындай тигет турбайбы дегендей сыяктуучу. Же болбосо башка мамлекетке барганда ошол мамлекеттин жумушчулары менен жолугабыз, же болбосо ишканаларына барабыз, ошол сыяктуу да. Барып, мындай окуп, бир нерсе кылган учурлар менде боло элек. Себеби жөн гана мастер-класстарга көрүнүп, мастер-класстарга барып, же болбосо показдарга барып, көргөзмөлөргө барып эле тажрыйба топтоп аткан учурмун да. Окуганга мен үчүн азыр бир жай айларына план кылып атам, бир башкачараак окуу боюнча. Дизайн эле, бирок дизайндын бир башкача булактарын окуп көрөйүн деген оюм бар да. Мен үчүн тигүү бычуу уже неинтересно, аны уже билем, аны окуунун кажети жок да. Азыр биз деген жаңы технология, кантип бычканга болот, жаңы технология менен кантип тиккенге болот, кандай техникалар бар, мына ушуларды окусак болот. Же болбосо стилистика тууралуу дагы окуса болот. Көп азыр ар кандай багыттар көп болуп кеткен. Мына ушуларды окуса болот. Көйнөктөрдү өп калдык. Эми карапайым калктын деле баягы капчыгына жеткиликтүү, ылайыктуу, карапайым калкка деле жеткиликтүү кылганга аракет кылам дегендериңди укканбыз. Сыр болбосо эң арзан көйнөгүң жана эң кымбат көйнөк. Негизи арзан, кымбат деп көйнөктөр эң кымбат, эң арзан деп деле бөлүнбөйт негизи мендечи. Бөлүнөт да, анткени мен негизи азыр Кыргызстанда средний класстагы дизайнермин да, высший класстагы дизайнер эмесмин, нижний класста да эмес, средний класста. Себеби мага ошол эле кандай десем, бир той кыла алам деген любой эле клиент келип тиктирсе болот. Себеби той кылам же болбосо кандайдыр бир вечеринкага барам деген адам баары бир акча жыйнайт да көйнөк үчүнчү. Ошондуктан мага келип любой клиент тиктире алса болот да. Бир эле фасонду мен кымбат дагы, арзан дагы тиге алам да, ошол. Жакшы. Эми карьераңдан алыстайлы дагы жеке жашооңо, үй бүлөң жөнүндө бир аз сүйлөшүп коелу. Үй бүлөм жөнүндө мен бойдокмун, пока что бош, себеби мен жүрөгүмдө азыр өзүмдүн жумушум беле. Себеби ал жагына башка нерсеге орун жок. Ооба, башка жакка орун жок, себеби ал жакка алаксып кетип, анан жумушум калып, жанагы мечталарым орундалбай, башка жакка оолак болуп кетиши мүмкүн да.